качан келет балдарыбыз, караңгыда келчү, мына 2 жолу чөө тийди балдарыбызга. Кыйын эле болду. Кайсыл жактан келди дейсиң унаны? Жалал Абадтан бизге ташриф бердим. Унаны канча жыл күттүңүздөр? Бул унаанды биздин мечтабыз эле болчу дейм. Картып бир сайдын ичи менен өчүп өткөн ал жерде муз ар кандай бадалдар бар экен, ал жерде баягы ит куштан да коркуп атат. Алыстан келди, Кара Ойдон, анан коем ушунча менет кылып келди деп жөн эле 5 кой бербейби? Жөн эле 5 койбойт. Айлык маянаңыз кандай болот? Бекер иштеп берип атасызбы? Айлык маяна эми өкмөттөн да. Уна менен азыркы учурда 38 окуучу келет. 2 айылдан келишет. Крес айыл микро участогунан, анан Кара Ой микро участогунан. Салам достор, бүгүн биз Токтогул районунун алыскы аймагында жайгашкан Чым, Кара Ой, Крес деген айылдарына келдик. Мына мен артында турган айыл, ошол жерде 40тан 50ге чейин окуучулар бар экен. Мына ошол окуучулар ал айылда мектеп жок. Аргасыздан алар 5,5-6 километр аралыкта Кызылуран деген эң жакынкы айылга келип окушчу экен. Мына карасаңыздар, мен артында турган мынакей могул сай. Эми аябай эле коркунучтуу да, эми кыштын күнүндө караң кирип калат дейт. Чөөлөр бакырат дейт, эми ата энелер да кыжалат болот. Мына ушунча аралыкты 1-класстан 11-класска чейинки окуучулар 5,5 километр жөө барып катташып окучу экен. Аябай мындай коркунучтуу экен да абалычы. Мына ошол айылда бүгүнкү күндө атайын камчы кыдыршаш жардам кылып бир унаны да алып берген экен. Жүрүңүздөр анда мен сиздерге ошол айылга барып, ичинен жарандардын ошол жерде акыбалдарын сурайлы, кубанычтарын сурайлы, анан унанын да абалын көрүп келели. Жүрүңүздөр. Достор, биз ошентип мына Кара Ой айылына келип калдык. Мына Mercedes-Benz үлгүсүндөгү дал ушул автоунаа мамлекет тарабынан белекке берилиптир. Бул автоунааны канча жылдан бери күтүп отурган, демилгесин ким көтөргөн, ким сураган, азыр айылдын тургундарынан сурайлы. Жүрүңүздөр анда. Биз өзү Жалал Абад областына караштуу Токтогул районунун Кара Ой жана Крес айылынын тургундарынын арызынын негизинде болду. Бул окуучуларыбыз мектептин алыстыгына байланыштуу көп көйгөй тарттык. Жол тайгак, борон чапкын дегендей, кыздар бар эле, балдар бар эле, булар бардыгы тең жаш. Анан жолдун татаалдыгына байланыштуу биз кайрылдык жогору жакка. Ошонун негизинде жалпы тургундардын атынан Ташиевке, Камчыбек Ташиевке, Садыр Жапаровго кайрылдык эле. Мына муктажыбызды канааттандырды, ыраазычылыгыбызды күндө айтып атабыз. Окуучулар да айтып атат, ата энелер андан бешбетер ыраазы. Бул өзү балдарды айылдан да сырткары барган жери, мектепке жеткиче итабар жол басат. Анан тегеренип барат, бул өздөрүңөр көрүп келдиңер, жол алыс көрдүңөр. Негизи кыйын болчу. Бизге көптөн бери ушуну көксөп келгенбиз, эңсеп келгенбиз. Анан ушул жерде демилгечи мен болдум, чындыгында өзүм көп жыл иштеген мектепте балдар жөнүндө, жаш муундар жөнүндө түшүнөт элем, билет элем. Анан күндө кайгырып отурчу элек. Качан келет балдарыбыз, караңгыда келчү, мына 2 жолу чөө тийди балдарыбызга. Кыйын эле болду. Анан кышында бир видео кылып жөнөттүк эле. Ошонун негизинде Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров мына келечек балдар деп азыр бекерин айткан жок. Ушуларга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Кыргызыбыз өнүксүн, кыргыз мамлекетибиз өссүн. Биз деле ушул автобустун келгенине абдан сүйүнүп турабыз. Жогорку айтып аткандарыбыздын, чоңдорубуздун баардыгына ыраазычылыкты билдиребиз. Анткени менде да 5 бала окучу эле. 5 тең эртең менен узатып кайра кечинде эмне болуп келатат деп аны да карачу элек. Муз басып кетчү эле жолубузду. Ошолордон коркуп, чөөсүнөн коркуп жүрдүк. Азыр болсо көңүлүбүз тынч эле болуп калды. 4 километрдей болот. Жалпысынан 43 окуучу келет. Эртең менен түшкө кошулганда бар. Окуучуларды азыр бекер ташыйсызбы же атайын айылдын тургундары, ошо жашоочулары акча чогултуп берип турабы? Сиздин айлык маянаңыз, бул чыгымдар кайсыл жактан? Биздики чыгымдар бунун соляркасы ата энелердин эсебинен да. Мисалы ар бир бала башына 600 сомдон болот да айына. Күнүнкү расходун эсептеп, анан ошону айга бөлгөндө 600 сомдон айланында. Канча километр айдайсыз? Бир тарапка айдаганда эле. 11,5 километр болот бир тарабы. Барып келсең 23 километр. Ошондо күнүнө 69 километр. Жакшы.
А сиздин айлык жөнүндө сурабай калдым. Айлык маянаңыз кандай болот? Бекер иштеп берип атасызбы же? Айлык маяны эми өкмөттөн да. Өкмөт чыгарып береби? Достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушундай узак, таштак жолдо окуучулар жөө барып келишкен. Азыр эми мынакей мондай комфорт унааны алышып, Камчы Кыдыршаевичтин жардамы менен окуучулар мынакей комфортто жүрүп калыштыр. Комфортто кетип атасыңарбы? Ооба. Жөө жүргөн күнүңөрдү унута элексиңерби? Ооба. Азыр кандай болуп калды эми? Унаада барып келгенден бери президенттин баласындай эле барып келип атыптырсыңар да. Ооба. Билимдер кандай болуп атат? Жакшы. Жалаң бешпи же 3 аралашып кеткенби? Беш. Жакшы, жакшы. Муна каяктан келди, билесиңерби? Президенттен. Президенттен? Ташия. Жалалабадтан. Жалалабадтан келдиби? Сен каяктан келди деп ойлойсуң? Ташиевтен. Ташиевтен? Мүмкүн атаңар айылда акча чогултуп алып берип жүрбөсүн унааны? Кайсыл жактан келди дейсиң унаны? Жалалабадтан бизге Ташиев берди. Сен билимиң эң жогорку окшойт. Баардыгын билет экенсиң. Же апаң айттыбы сага? Же апаң шопур болгон үчүн? Жок. Каяктан билип алдың? Өзүм билем. Мына ошентип айылдан бери узап келдик. Жалпы узундугу 11,5 километр экен. Ал эми ушул аралыкты кайсы бир ай мурун жөө басып келишкен окуучулар. Азыр кубанып мектепке кирип отурушат. Жүрүңүздөр анда мектептин директорунан дагы бир ооз сөз угуп коелу. Унаа менен келип кичине жеңил болуп калдыбы? Ооба, бизге итабар эле жеңил болду. Кандай кыйынчылыктарды башыңан өткөрдүң? Буттарыбыз сооп калган убактар да болду. Башка жактан өтүүгө жол болгондо алыс эле болуп калат да. Качанчы класстың? Азыр мен 5-классмын. Унаа жоктоо кантип келчү элең? Биз саат 7-лерде барчык. Кышына 7-де чыкчың үйдөн. Ооба, бизге чөйлөр эме келип, бизди колачы. Чөйлөр кубалачыбы сени? Ооба. Ошондой күндөр башынан өткөрдү. Жанында кимдер болчу анда? Биздин жаныбызда Бектур, Айша, анан кийин Ыйман болчу. Бектур, Айша менен эме Иман жайбасчы, анан кийин алар бойлору кыска, анан кийин алар кичинекей болчу. Жолдон саздакта жайында, жазда айтор кыштан башка мезгилде анан сазга батып улай болуп кайра обратно үйгө барып калган учурлар. Негизи каройдо окуучулар мактангандай болбойлу, бирок бардыгы отличниктер. Бардыгы 5 окугандар. Дневнигиңи алып чыксаң деле болот кызым, бар. Баары бир алып кел, бар. Тарбиялык саат 1-саатта эме буга биз эме жомок окуп берген, жомоктон жакшы активный катышканга 5 койгон. Бул майсым калгандар бир эме попош келген, ошондо көргөнбүз да. Сени мугалимдерчи? Алыстан келди, Каройдон, анан кой ушунча менет кылып келди деп жөн эле 5 кое бербейби? Жөн эле 5 койбойт. Жөн койбойт. Жөн койбойт. Бардыгын өзүң жакшылап окуп алдың. Ооба. Ошол жолдун алыстыгына карабай байкуштарды 4 алса урушабыз да. Ошо 5ке окуйсыңар неге? Барып келген жолду актагыла депчи. Анан аябай эле жакшы болуп атат. Бизге мындай айтканда бир жомок эле болуп атат. Ойгонуп кетсек жок болуп калчу деп отчу түшүбүздө. Унааны канча жыл күттүңүздөр? Бул унаанды биздин мечтабыз эле болчу дейм. Рахматына көрдүңүздөр. Унаанын келиши бир кыйла жеңилдиктерди, билимдин жогорулашы, экономиканын жогорулашы, аң сезимдин, цивилизациянын жогорулашы бул деген жакшы көрсөткүч. Мен эми ушуну баардыгын ачык чындыгын чагылдырып коеюн дегем. Булардан чын эмоцияларды сурап коеюн дегем. Чын жүрөгү менен, ыраазычылык менен айтып атышат. Бул жакшы көрүнүш. Мына ушинтип ар бир мектепте унаалар каттаган болсо, алыскы дагы биздин мектептер көп. Мына ошолордун баардыгына эгер унаалар дагы ушундай белектер боло турган болсо, мамлекет тарабынан бул аябай жакшы мындай билим деңгээлине таасирин берет экен да. Бул көйгөй башынан эле келген көйгөй болчу. Быйыл Кудай кааласа ушул көйгөйүбүз чечилип берилди.
Бул автоунаа менен азыркы учурда 38 окуучу келет. 2 айылдан келишет. Крес айыл микро участогунан, анан Карой микро участогунан. Балдардын келип кетүүдөгү эле убактылары көп убактысын жолго кетирчү. Анда дагы кышка караңга калганы, чөйлөрдүн болгону аябай абдан коркунуч келтирчү балдардын келип кетүүсүнө. Бул көйгөй качандан бери чечилбей аткан. Быйыл Кудай кааласа 2 айдын жүзү болуп калды чечилгенине. Балдардын жүзүндө кубаныч, окуусунда жетишкендиктери 2 сааттыгы азыр сабак даярдоого кетип атат. Мисалы жолго 2 саат кетчү. Анан бул унаа Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевдин салымы менен келди. Бул унаа мектепте көзөмөлчүлүк алынган менен айыл өкмөттүн балансында. Бирок балдардын келип кетүүсү, анан шофердун, айдоочунун ушу балдарга жасаган мамилеси, анан кайсы убагында келип атабы ошол биздин көзөмөлүбүз болот, а калганы болсо ошо айыл өкмөттүн балансында турат. Үштерек айыл өкмөтүнүн башчысы бул автоунааны аларда кандай өзүнүн салымдарын кылды, кандай уюштуруучулук кылган, кыскасы кененирээк сурайлы. Ошол жердин жашоочулары дагы соц сеттер аркылуу дагы кайрылуу кылып, ошо мамлекет башчыбызга, ошондой эле УКМК жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевичке чейин жолдомолор түшкөн. Ошонун негизинде ушу биздин ошол жердеги көйгөйдү мен да ушу жеринен барып көргөнүмдө чын эле өтө оорчундуу жерде, чын эле мындай коркунучтуу жерлерде өтө турган бир мүмкүнчүлүктөрдө жашашат экен да. Себеби дегенде ал жер бир колоттун ичи менен барышат экен. Азыркы мезгилде ошо транспорт жүрүп аткан, маршрутка жүрүп аткан жол 11 километр. Ал эми аны кыскартып бир сайдын ичи менен өтүшөт экен. Ал жерде муз, ар кандай бадалдар бар экен. Ал жерде баягы ит куштан да корко турган бир мүмкүнчүлүктөрдү айтышкан да. Ошол соц сеттерги аркылуу да чыккандыктан ушу мамлекет башчыбыз жана ошондой эле Камчыбек Кыдыршаевич ушуну колдоп, ушу Камчыбек Кыдыршаевич өзү Жалал Абад областынан бул техника алынып, ошол жерден бизге тапшыруу берилген. Мына достор, ушинтип бүгүн биз атайын мамлекет тарабынан жардам берилген ушул унаанын баш аягынан бери иликтеп көргөз берди. Сиздер болсо каналга катталганды, лайк басканды, бөлүшкөндү унутпаңыздар. Биз болсо сиздер менен дайым биргебиз. Көрүшкөнчө.